Коронавирус илдетин биргеликте жеңебиз. Бүгүн эртең мененки саат 8:00 Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин Баткен областындагы карым коктоо өкүлү Абдикарим Алимбаев облустук, райондук жана шаардык мекемелердин ишканаларынын жетекчилери жана ар бир кызматтын бөлүм башчылары менен COVID-19 илдетинин учурдагы облус аймагындагы эпидемиологиялык абалы боюнча жыйын өттү. Жыйында облус башчысы калкка COVID-19 илдетине каршы вакцина алуу боюнча так жана туура маалымат жеткирүүнү тапшырып, элдин ден соолугу жана саламаттыгы өлкөнүн бүтүндүүлүгү экенине баса белгиледи. Баарыңыздарга маалым болгондой, акыркы күндөрү ковидтин менен ооругандардын саны көбөйүп жатат. Ошону менен бирге Баткен областында дагы бүгүн эртең менен мен бүт мамлекеттик кызматкерлер менен Баткен областына жетекчилердин баарын жыйын өткөрүп, азыр баарыбыз чогуу келип туруп биз эмдөөдөн өтүп жатабыз. Баткен областына 40 000 доза келди. 3 этап болуп туруп, Баткен областында дагы 3 этап болуп кирет. Биз азыр баарын уюштуруп жатабыз. Атайын мобилдүү топтор дагы чыгып жатат жай-жайларга. Андан тышкары мен бүгүн эртең менен жыйында тапшырма койдум. Бүт мекеменин жетекчилерине, ар бир мекеменин жетекчиси өзүнүн кол алдында иштеген кызматкерлерге түздөн түз жооп берет деп. Карым коктоо өкүл Абдикарим Алимбаев жыйындан соң ар бир мекеме ишканаларынын жетекчилеринин баш болуп, илдетке каршы вакцина алууга облустук үй-бүлөлүк дарыгерлер борборуна баштап барды. Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлигинин буйругу менен ушул приемный пункттарды уюштурганбыз. Ал приемный пункттарда ковид илдетине каршы эмдөө жүрдү эле. Бизде китайская вакцина, Синофарм деген дерегил. Ал вакцина 2 доза алат, 2 жолу любой жарандар калган алат. Өзүбүздө форма бар, ошол жерде кол койдурабыз. Анан алардан алдын обязательно температурасын, давлениясын өлчөйбүз, пульсын өлчөйбүз, суроо беребиз. Андан кийин рухсат беребиз. Приемный кабинет бизде ушул. Медсестра жасагандан кийин ар бир вакцина алган ар бир жарандарга карточка берет. Ал жерде жазылат кайсы күнү экинчи дозага келет. Анан кичинекей памятка берет. Ал жерде 3 күндүн ичинде кандай состояниялар болот, эмне болот, жарандар эмне кылыш керек, кандай дары-дармектерди ичиш керек, кимге кайрылыш керек, ошол памяткада бардыгы жазылган. Андан соң COVID-19 илдетине каршы эмдөөгө облус башчысы өмүрлүк жары менен биргеликте катышып, элди вакцинадан өтүүгө чакырды. Учурда кезек менен ар бир облустун аймагында ар бир мамлекеттик мекеме ишкана кызматкерлери эмдөөдөн өтүү жана илдетке каршы вакцина алуу боюнча элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнү облус башчысы тапшырды. Бүгүнкү күндө Баткен облусуна COVID-19 илдетине каршы эмдөөгө Синофарм вакцинасы 40 000 дозасы келип, облус аймагындагы шаарларга жеткирилген. 6 этабы менен илдетке каршы вакцинанын дозасы алып келүүсү күтүлүүдө. Ясмина Сайдиманова, Ахмат Алимов, Баткен, Салам медиасы.